Юстиция министрлиги Бириккен Улуттар Уюму жана башка өнөктөштөр менен биргеликте калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлорун ачууда. Бул ирет дал ушундай борборду ачууга Финляндия мамлекетинин тышкы иштер министрлиги колдоо көрсөткөн. Министрликтин базасында пайда болгон борбордук пунктта ар бир кыргызстандык жашаган жерине карабай кайрыла алат. Мында юристтер менен мамлекеттик жактоочулар акысыз кызмат көрсөтүшөт. Бул жерде жарандардын укуктарын жана алардын эркиндиктерин коргоодо, аларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда бул абдан маанилүү ролду ойнойт. Анткени укуктук жардамдарды көрсөтүү менен жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, алардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, коомдук реформаларда, соттук укуктук реформаларда ыкчам жетүүгө жана укуктук мамлекетти курууда маанилүү багыттарыбыз болуп саналат. Буга чейин Юстиция министрлигинин акысыз юридикалык борборлорунда жарандарга жактоочулар гана акысыз кеңештерди берип келген. Мындан ары булардын катарын мамлекеттик юристтер толуктайт. Алар калкка укуктук жактан агартуу, укуктук кеңештерди берүү, квалификацияланган адвокаттарды дайындоо менен алектенишет. Бул министрлик бекиткен мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам мыйзамына шайкеш келет. Алар укуктук агартуу менен жүргүзүү менен көрсөтүлүп жаткан квалификациялык юридикалык жардамдын мониторинг кылуу менен жарандарга арыз даттанууларды түзүү берүү жана башка кайрылууларды жазуу берүү менен толук кандуу мамлекеттик кызматкердин иш графигине ылайык жумушту алып барат. Ведомствонун эң башкы милдеттемелеринин бири бул жарандардын укугун коргоо. Айрыкча алыскы аймактарда жашаган тургундардын юридикалык укугун кеңейтүү болуп саналат. Азыркы тапта министрликтин карамагында 37 борбор бар. Анын 17си Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын каржылык колдоосу менен түзүлгөн. Борборлор керектүү шарттар, жаңы технологиялар менен камсыздалган. So UNDP has been supporting Мындай акысыз юридикалык жардам борборлорун түзүү маанилүү. Анткени калктын аярлуу жарандар консультацияны жана жардам алууга мүмкүнчүлүк алышат. Өлкө боюнча борборлордо жарандар укуктарын жана мамлекет аларга кандай кызматтарды көрсөтө аларын билүү үчүн жана кандайдыр бир маалымдама материалдарды ала алат. Бул аларга сот адилеттүүлүгүнүн активдүү катышуучулары болууга жардам берет. Ошондой эле өз укуктарын коргоп жана бул мыйзамдар жөнүндө гана эмес, системада жөнүндө маалымдалуулук жаратат. Белгилей кетсек, Юстиция министрлигинин калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү борборлору 150 миңге жакын жаранга акысыз юридикалык жардамдарды көрсөттү. Министрликтен маалым болгондой, жакынкы келечекте мындай борборлор өлкөнүн ар бир облус райондорунда ачылат. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.